Алай районунан кайтып келатып мен ушул Кара Суу районунун Талдык айылына бардым. Ал жерде ондогон адамдар ошол жерде адам өтүүчү көпүрө кыйрап, ошол жерден чоң жанагы Машрапсай дарыясынын суусун эптеп-септеп ат эшек менен өтүп атышат. Мына ошону өзүм күбө болуп мен видеого да тартып өзгөчө кырдаалдар министрлигине жөнөткөм. Бирок мага ошол жооп келди, ошондой абалда кооптуу суудан, дарыядан эл жөө жалаңдап өтүп атканына карабастан, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ал бизде 2025-жылдын бюджетине каралган жок деп жооп келиптир. Мен мындай абдан таң калдым. Министрликтин жетекчилигине дагы бул боюнча маалымат бердим эле. Ошол Кара Суу районунда Талдык айылында карап койсоңуздар. Ал жерде 2400дөн ашуун адам жашайт. Ошол жөө адам өтүүчү көпүрөнү ушу тез арада. Мен азыр айтып өткөн 3 көйгөй айылдагы бардыгы курч, эл абдан суранып аткан мындай тез арада чечилчү маселелер. Могул айыл 1 километр айдыга барып, айра 1 километрге дейин мектеп бул жерде турат. Мына бир проблема. Экинчи эл курган көпүрө алда көрүнөт. Бул алда көрүнбөйт жактан. Ал тиги жакта. Жана сиз картадан эми жакыныраак көрүнүшү мүмкүн. Анда булар дагы анда ал жак менен барса анда булар. Ылдый 1 километр, кайра 1 километр бияка